Кенжебек Аскарбек уулу баштапкы төлөмсүз ипотекага батир алган алгачкы жаран. 7 жылдан бери өз үйүм болсо деген тилеги ишке ашып, батир жалдап, ижара акы төлөп жашаган күндөр эми артта калды. Ошо семейный болгондон кийин ошо үй маселеси бизге болушу шарт экен. Үй бүлөлүү болгондон кийин, балалуу болгондон кийин, анан ошондуктан үй маселесине көңүл буралы деп, келинчегим экөөбүз ошо көптөн күткөн ошо үй маселеси ошо 2022-жылы декабрь айында чечилди, Кудайым буйрса. РСК банк анан кепилдик фонду, ошо госипотекалык компаниялардын жардамы чоң болду. Май айынын ичинде эле мындай жеңилдетилген жол менен дагы 2 жаран үй алууга жетишти. Жеткиликтүү турак жай программасынын алкагында мамлекеттик ипотека боюнча алгачкы төлөмгө мамлекет тарабынан колдоонун башталганына 2 жылга чукулдап калды. Бул арада кепилдик фонддун колдоосу менен республика боюнча 107 тургун баштапкы төлөмсүз ипотекалык турак жайдын ээси болушкан. 5000ден 10.000ге чейин квартиралар даяр болот. Эгерде ошондо биздин жарандарга ушундай мукташтык болуп калса, биз баштапкы төлөмгө кепилдик бергенге даярбыз. Биз өзүбүздүн услугага 2 эле пайыз алабыз. Башында бир эле жолу төлөнөт. 15 жыл, 25 жылга ипотека компаниясы кредитти берсе, биз башында эле бир эле жолу алабыз, 2%. Бүттү, ошол бойдон бизди унутасыңар, өзүңөрдүн графигиңер боюнча банкка төлөй бересиңер. Ипотекалык турак жайды баштапкы төлөмсүз сатып алуу мамлекеттик турак жай программаларынын биринин алкагында 2022 жылдын соңунда кепилдик фонд, мамлекеттик ипотекалык компаниясы жана РСК банк ортосунда ипотекалык кепилдиктерди берүү жөнүндө келишимге кол коюлгандан кийин гана ишке аша баштаган. Бул үч тараптуу макулдашуунун алкагында кепилдик фонд тараптан сунушталган KfW ипотекалык программасынын негизинде алкагында ипотекалык кредиттер Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн Бишкек жана Ош шаарынан башка жакта жашаган жарандар үчүн 8% менен 15 жылга берилет. Баштапкы төлөмсүз турак жай алуу аркылуу программасына Бишкек жана Ош шаарынын тургундарынан башка өлкөнүн бардык тургундары кайсы жерде иштегенине карабай ала алат. Дагы бир айырмачылыгы жана ала турган үйүн өзү таап, акыркы 3 жылда турак жай болгон эмес деген документтерин кошо ала келүүсү керек. Германиялык KfW проектинин алкагында жеке ишкерлер айыл жергесинде айыл чарба менен алек болгон жарандар алса болот. Эң негизги талап туруктуу жумушу болуш керек. Жумушу мыйзам чегинде катталган болуш керек. Анан акыркы 3 жылда Кыргызстан боюнча турак жай жок болуш керек. Ушул негизги 2 эле талап бар. Эгерде ушул талаптарга туура келсе, жарандар өлкөнүн аймактарында иштеп жашаган жарандар ипотекалык кредит алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ипотекалык кредиттер KCB жана РСК банктар аркылуу берилет. Ал эми баштапкы төгүм жок болгон учурда кепилдик фонддордун кепилдиктерин колдонсо болот. Ошондой эле кошумча күрөө койсо болот. Ошондой эле пенсиялык топтомдордун камсыздандыруу бөлүгүн колдонсо болот. Жыл башында кол коюлган мамлекет башчысынын жарлыгынын алкагында ипотекалык компания аркылуу турак жай алуунун шарттары кеңейүүдө. Тагыраагы мурда социалдык ипотека, жеңилдетилген ипотека жана жеткиликтүү ипотека багыттары боюнча кредиттер берилсе, ушул тапта үйлүштүк курулуш менен турак жай алуу долбоору ишке кирген. Президенттин жеке көзөмөлү жана тапшырмасы менен жарандарды жеке турак жай менен камсыз кылуу үчүн бардык аракеттер көрүлүүдө. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.